Мырза, мына ушул илимге келип калганыңыз, ушу мистени тандап калганыңыз эмне себеп болду? Мисте Кыргызстанда жапайы түрдө аябагандай көп аймакта өсөт экен. Бирок Кыргызстанда расмий эч бир мистенин сорту жок экен да. Анан мен Туркияда мисте боюнча магистратура жактап атып, элдер менен сурай беришти. Медербек, мисте көчөтүн алып берчи, таап берчи, акчасын төлөйлү. Мен ал жактагы институттан сурасам, расмий түрдө сатууга тыюу салынат. Эгер көчөтү чыгарып баратып кармалса, ал адамдарга чоң оор жазалар берет деп. Ошол жылдан баштап мен Кыргызстандын ата мекендик сортторун чыгарууну өзүмө кыял кылып максат коюп алдым дагы. Ошо 2016-жылдан бери мистени изилдеп келем да. Кыргызстанда өзүнүн ата мекендик сорттор чыкса, ошол 3-4 миллион гектар адырлуу, боз адырлуу, суусуз аймактарыбыз жакшылданып, мөмөлөрүн элдер өндүрүп, элдин экономикалык абалы өссө, экологияда пайдасы тийсе, кандай сонун болот эле деп ошонун үстүндө келем. Мына быйыл 26-жылы мындай мистенин түшүмү кандай болот деп болжолдоп атасыз. Анткени сиз жакында эле келдиңиз, гүлдөгөнүн көрдүңүз, чаңдашканын көрдүңүз. Анан мистенин баасы кандай болду экен? Мистенин баасы акыркы болгон жылы, мындан 3 жыл мурда 300 сом, 400 сом тегерегинде болгон. Элдер 400 сомдон оптовый баада саткан. Аяк жагында 600 сомго чейин чыккан жакшы мистелер. Ал эми быйыл түшүмдүүлүгү жакшы экен. Ошол жалал абадтыктар менен сурашат да, Кудук сайдын тургундары. Мисте кандай экен дейт. Быйыл жакшы экен десем, анда Россия кетпей эле коелу дешип тамашалап күлүшөт да. Башкача айтканда, быйыл түшүм башка жылдарга салыштырмалуу жогору. 70-80% дарактарда мөмө көп болот деп болжоп турабыз. Анткени бир түшүм бирде төмөн, бирде ылдый болобу негизи жылдачы. Бир жыл жаан-чыл болот, бир жыл кургакчыл болот. Ушундай эле турбайбы мистендеги түшүмү? Мистеде периодичность плодоношения деп коет орусча. Периодичность деген нерсе бар. Англисчеси эле периодичность. Бул бир жыл мөмө мол түшүм берген жылы азыктын баардыгы уруктарга, мөмөлөргө кетип калат дагы. Кийинки жылы мөмө бере турган бүчүлөр пайда болбой калат, же пайда болсо дагы көзүндө күйүлүп калат. Ошону периодичность деп коет. Ушундан улам 2 жылда бир мисте мөмө берет. Бирок биздин боз адырларыбызды эч ким суу берип, удобрение берип азыктандырбагандыктан алар 100% табигый шартта өсөт. Ошонун негизинде 3 жылда же 4 жылда бир мол түшүм берет. Калган жылдары бир аздан берет да.